ички, сырткы коопсуздук болбосо, мамлекеттеги бүтүндүктү камсыздоого эч мүмкүн эмес. Андыктан өлкө, эл, мекен үчүн бардык күч аракеттер жумшалышы керектигин бил. Мамлекетте бекем тартип болбосо, өзгөрүүлөргө үмүт артуу бекер иш. Тартип болгон жерде мамлекеттин ички, сырткы коопсуздуктары камсыздалып, чек аралар бекемделет. Тартип бекем жерде өлкөнүн дин жана маалымат саясаты көзөмөлдөнүп, бүтүндүк камсыз болот. Тартип бекем жерде мыйзамдар туруктуу болуп, бөлүп жарган партиялардын саны да кыскарат. Тартип бекем жерде президенттик башкаруу системасы орноп, башкаруучулардын саны кыскарат, деди Адахан Кимсанбаевич. Бул сөзүн ата-бабадан бери келе жаткан бактылуу элдин башчысы бир, баатыры миң, бактысыз элдин башчысы миң да баатыры бир деген накыл кепке таянып, улуу мурасты ишке ашыруу убагы келгенин баса белгиледи. Бүгүнкү Кыргызстан кандай болушу керек? Анын ааламдашуу доорундагы ээлеген орду аткарган милдети кандай? Бул милдеттерди өз мойнуна артып, мүлдө кыргыз көтөрө алгыс жүктү ким ала алат? Адахан Кимсанбаевич Мадумаров бүгүнкү күндөгү такшалган, жетилген саясатчы. Айрыкча мамлекетибиздин ички тышкы коопсуздугу боюнча жакшы иштерди аткарууга өзүнүн демилгесин көтөрүп жүрөт. Бул алысты көрө билген, иштей билген саясатчы. Айрыкча элим, жерим дегенде бардыгын таштап коюп, эмне жумуш болсо да аткарууга даяр болгон инсан экенин баарыбыз жакшы түшүнөбүз. Адам затынын ынтымакта, бакубаттуулукка жашап, өнүгүшүнө тийгизген таасирин элим, жерим деген гана инсан көтөрүп, геосаясий айдыңындагы күрөштө татыктуу орун алып калууну көздөгөн адам затынын патриоту боло алат. Бул курулай же партиянын программалык сөзү эмес. Муну боло турган нерсеге туура баа берип, алдын ала көрөгөчтүккө сала алган гана адам билет. Кыргызстан Евразия экономикалык шериктеш мамлекеттеринин курамына кирүү менен интеграцияланууга, башка өнүгүп жаткан мамлекеттер менен өнөктөштүктө жашоого, бейпилдикти каалаган адам затынын тынчтыкта жашоосун көздөгөн эл экендигин дагы бир жолу далилдеп отурат. Илимий техника жетишип турган кезде адам баласынын келечегине күмөн жаратып, болуп көрбөгөндөй адам заттын тукумулоосуна кедергисин тийгизген көрүнүштөр жер жүзүн каптоодо. Муну адам баласынын ачкөздүгү, зыкымдыгы, суктугу жаратабы деген ойлор да келбей койбойт. Бул көрпенделикке каршы тунук аң сезим, көкүрөктүн тазалыгын коюуга болот. Бүгүнкү күндө элди ойготууга, туура руханий баалуулуктар жолуна кайтууга чакырган патриот эр азаматтарыбыз жокко эсе. Алардын алдыңкы катарында бетке айтуудан тайманбаган, чындык үчүн жан үрөп, ал тургай өмүрүн сайган, саясатта такшалып бышкан Адахан Мадумаров десек жаңылышпайбыз. Адахан Мадумаров Кыргызстандын түптөлүшүнө алтын башын сайып, өмүрүн аябаган улуу инсандардын жолун жолдоп, калың эл болсо экен, куттуу жерим гүлдөсө экен деген максаты менен коомчулукту алдыга сүрөп, жан үрөп жашап келет. Анын инсандык сапаттарын бардык эле биле бербейт. Ал саясатчы катары таанылганы менен анын ички жан дүйнөсү, көз караштары, улуулугу дагы деле белгисиз, айдын. Деген менен анын артында эли, жанынан жакын көргөн касиеттүү жери бар. Ал эч качан бул улуулуктарды ааламдын алтынына да алмаштырбайт. Элин алдап, жерин сатууга далалаттангандардын бетин ачып, улуу көчтөн тайганга жол көрсөтүп, бийик идеясы, максаты менен караңгы элге жарык берүү алдыга сүрөп келет. Адахан Мадумаров кайсыл бийликтин тушунда болбосун, менсинип тургандарды ачуу чындыгы менен алып түшүп, ордуна кое билген саясатчы. Эл Адахан Мадумаровго болгон тунук аруулук ишеничин сактап, чындык улук экендигин далилдеп берди. Ал мамлекеттин кайсыл жагында болбосун, эл аны өз кулунундай барктап, тосуп алып жатты. Келечектен көптү үмүттөндүргөн журт башчылыгына көтөрүп алып жатты. Ооба, эл Адахан Мадумаровго ишеничин билдирип, аны журт башчылыгына көтөрүп алып жатты.
Деген менен элдин көксөөсүн бийлик дагы бир ирет суутту. Буга парламенттик, президенттик шайлоо күбө. Bir жерден 3 жолу bir бос чымчык сойдурбай, bir тамчы чай куйдурбай, bir сары чака албай, жаш темир канат кезимден ушул деңгээлге жеткирип койгон менин карапайым калкым берди ушул сыйлыкты деп. Биз Кудай кааласа Кыргызстанда мына бекем тартип ак эмгек деп атабыз. Биз тартипти күчөтөбүз. Аны каралап мазактоого улуу инсандардын касиети жол бербеди. Мадумаровдун Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Исхак Разаковго тургузган эстеликтери анын аброюна шек келтирткен жок. Улуу инсандар жолу акыл кеп насааттары Мадумаровду бийик көкөлөттү. Мадумаров болбосо ким? Адахан тарабынан айтылган ачуу чындык анын өзүнө кайра атылып турган ок болуп, элита делгендердин жупуну ушактарына, саясий оюндардын курмандыгына айланып турду. Бийлик Адахандын ар бир айткан сөзүн чагымчылдыкка теңеп, ар бир жасаган ишин бурмалап, коомчулуктун көзүнө бөрк көрсөтүп жатты. Бул оюндун бүгүнкү күндөгү куралы катары саналган көчө гезиттери менен телерадиолор Мадумаров тууралуу не деген гана ушактарды жар салып, адамдык аброюн түшүрүүгө чейин маалыматтарды таркатышпадыбы? Уялышкан жок, коркушкан жок.